Ассаламу алейкум, мұсылман бір туғандар, қандайсыздар? Бұйырса мына бүгін жақсы күн, 9 январь болып қалды 2026. Жұма күн, бүгін жұма күніңіздер майрак болсын туғандар. Ана біздің бая салынып жатқан құжырауыз бүтіп, бүгін эми өзі жамаат ачылышын кылайын деп отурабыз азыр даярданып. Ичин бүтүрүп сонун кылып койгонбуз туғандар. Бул жерге жардам бергендерге Аллах ыраазы болсун. Спонсорлорго эми айтып отурсак көп бул жака спонсор болгондорчу. Тиги Америкадан, Европадан, Казакстандан даже казак жигит досторубуз, кошуналарым, бүт айылдаштар шылып бардыгы жардам берип атты. Анан дуа кылып отурабыз буюрса. Бардыгына ыраазычылык билдирип. Азыр ушу кичине аш базып атабыз бул жерде. Мына сонун жерге да өзү салынды. Буюрса мындай далда жерге жакшы. Шамал гана эмес, сырты эми пока бүт элек эми сыртын эми эмки жылы шуап ушинтип бул жактарын бүтүрүп алсак, пока шашып быйыл ичине кирдик эми. Жылуу азыр ичине намаз окуп баштадык. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamın yaratuvçusu jana egesi Allah Taalaga maktullar bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah sami saatlar olsun. Hurmatlı cemaat, bugün uşul köpten özüz kütkön hujrabız, namazxanabız salınıp бүтүп, Kuda kalasa şunun içinde namaz okup jatabız. Uşul meçit bundan 3-4 yıl kuruldu ele. Oşondan beri uşul çıgan jigitтердин жардамы менен бирешен жарандарыбыздын, мурадарларыбыздын аркасында ушул мечит кемгертиги толталып келатат. Ошол эң орчундук мечитке курулган нерселердин бири ушул намазкана. Аллах Таала бұл намазханаға жұмшалған қаражат ким эмне кылган болсо да садака жарияга кирет. Урматтуу туугандар, садака жария деген шу Аллах Таала Пайгамбар хадисинде айткан, садака жария деген дейт, адамдын көзү тирүүсүндө да, адамдын өмүрү өткөндөн кийин да кабырына аркасынан барып туруучу садакага кирет. Анткени бул жерде ар дайым иншалла Алла буйрса кыямат таймга чейин намаз окулат, иншалла дуа кылынат. Ушул жерде ким берген болсо ошол садака жария көзү тирүүндө да барат, көзү өткөндөн кийин да аркасынан барып турчу садакалар. Анткени ошол тактап айтып кеткен, ушул суу чыгаруу, мечит салуу, илимге жардам берүү, жол салуу дегендей. Ушул намазханабыз буйрса мына бүгүн бүтүп, чыган жигиттерибиз жардам берип, жамаатыбыз жапатырмак келип, баарыбыз колубуздан келген кызматыбызды кылып, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бу да бир чоң ибадат. Аллах Таала берекесин берсин. Ушул Россиядан бери салып атты жигиттер, колонка десек колонкасын салып атат, усилитель күйдү десек усилителин салып атат, башка десек башкасын салып атат. Аллага көп шүгүрлөр болсун. Аллах Таала айтат, берген алган колго караганда берген кол жакшы дейт. Ушу берген колдон бололу. Жанада оң колуң менен берген садаканы сол колуң билбей калсын дейт. Ошо атымды атабагыла дегенде жигиттер бар. Алланын ыраазы үчүн бериле деген. Негизи баарынан эле атыбызды ата деген жок, бирок ошол өзүбүздүн жигиттерден да жардамга келген тааныгандан айтып коелу. Бизден ушу Мыктыбек, Мыктыбек инибиз ушул немедеги ушул намазханага чоң салымын кошкон. Андан кийин
бай Жанарбек акенин баласы ким эле? Самар. Бул жерде Бакыт инибиз отурат. Бүгүн да Насип инибиз ажылыкта жүрөт, жардам берип атат. Ушул жерге жардам берген баардык инсандарды Аллах Таала иштерин кабыл кылсын. Жүрөктөрүнө ыйман берип, эмне тилесе тилегин берсин. Ар дайым Аллах Таала берүүчү колдордон кылсын. Аллах Таала эки дүйнө бактын берип, эмне сураса сураганын берсин. Эми пендеде баягы айтканда баардык эле адамдын максаты ушул мусулман адамдын максаты дин менен жашаш, татыктуу уул тарбия өстүрүш, татыктуу кыз, татыктуу уул болсо экен дейбиз. Баарыбыздын ошол жигиттердин үй бүлөсүнө ынтымак ырыс берсин, жылуулук берсин, жакшы урпак берсин. Ошол Алла жолунда жүргөн жигиттерге, жардам берип аткан жигиттерге, ушул жалпы эле биздин мечитибизге 3-4 жылдан бери жардам берип аткан жигиттерге, светин төлөгөндөр бар, башка нерсесин алып бергендер бар. Ошолордун баардыгына Аллах Таала үйлөрүнө береке берсин. Жүрөктөрүнө ыйман берип, кесибине, насибине береке берсин. Аллах Таала ошол ар бир үйгө жакшы күйөө балдарды, кимдин үйүнө кыз болгон болсо, жакшы келиндерди, кимдин уул болгон болсо, Алланы даңктаган, бир Алланы мактаган, бир Аллага кулчулук кылган мыкты үй бүлөлөрдү берсин. Аллах Таала баарыбызды колдоп, ушул намазканада дуа кылып, элибизге, журтубузга баардыгын Аллах Таала кылган дуабызды кабыл кылган болсун. Ушул жерге келип намаз окуйлу. Ушул жерден эми азыркы кезде мечиттер Кыргызстан боюнча курулуп, дин бир жолго түшүп, элдин түшүнүгү өзгөрүп, жакшынакай жагына ооп калды. Мындан аркы биздин кыла турган мусулмандардын иши баарыбызда мечитибиз бар, намазканабыз бар. Энди ушул илим жолуна аракет кылсак, ушу арабыздан айылдан бир адам окуйм деген баланы чыгарып окутсак жакшынакай кылып, мейли карылыкка болсун, мейли илимге болсун, кандай да болсо окутуп, ушуга жардам берип, илим жагына көбүрөөк көңүл бурсак. Жана Аллах Таала ушул кылган ишибизден береке берип, баарыбызга сооп жазган болсун, баардыгыбыздын иштерибизге ийгилик болсун. Ар бир мажлисте Аллах Тааланы улуктабасаңар, ал жерде береке болбойт. Аллахтын ыраазычылыгы болбой калат. Ошон үчүн эң биринчи Аллах Тааланы мактайык, пайгамбарыбызга салават келтирейик. Анан могу мечитибиз бар эле. Буйруза хужурабыз пайда болду мынакей. Алланын өкүмү менен мусулман жүрөгүндө ыйманы бар, кол ачык, берешем пенделердин арты менен кут болсун ушундай имаратыбыз. Эми бул имаратта амалдар тирилсин. Пустой болуп, жылтырап туруп калбай, амалдар тирилсин. Намазга келип турайык, башка амалдарды тирилтейик. Кыскасы, Аллах Таала эмне өкүм кылса, ошол өкүмдү чын жүрөктөн илимдин негизинде болушунча аткарганга аракет кылайык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамаат чогултканда эң биринчи жамаатка ынтымакка басым жасаган. Эң биринчи кылган амалдардын бири бул ынтымак болгон. Ошонун негизинде жамаат түзүлгөн, анан шарият ошонун негизинде бизге мурас болуп калган. Ошол ынтымагыбыз артыла берсин. Эгер ынтымагыбыз болсо, будан да чоң иштерди биз албетте Алланын өкүмү менен кылабыз деген ойдомун. Ошол ынтымагыбыз артылсын, жамаатыбыз бекем болсун, ар бир кылган ишибизде ийгилик болсун, тапкандарыбызда береке болсун. Молдокем айтып кетти, ар бирибизге такыба урпак, Кудайдан корккон, имандуу, такыба урпак насип кылсын. Айтор акырет менен жалгандын жакшылыктардын баары насип болсун. Дагы бир жолу ушу биздин кужурабыз
кут болсун. Берге эми амалдар тирилип, даватчы бир туугандарыбыз келип, даватын кылып, элди жакшылыкка чакырып жүрө берсин. Кымбаттуу ушу бүгүнкү күндү Кур'ан окутуп өткүзүп атыпсыңар. Имарат жакшы, жылуу. Алдың отурсаң жумшак, ичи жылуу. Баары сол мына. Ушу бизге буйрусун. Рахмат ушуну куруп үй болгонуңарга. Намаз окуп, жерден Кудайга жалынып, жалбарынып жүрө берейик. Биринчи ден соолук болсун баарыңарга. Жакшылык болсун. Мына тамагы келди, мына тамагын жейбиз, бата кылабыз, Кур'ан окуйбуз, намаз окуйбуз. Жакшы, рахмат силерге. Болду ушундай жакшы иштерди кылып туруп алдар. Алейкум. Буйрсам да Кожурабызды аман эсен бүтүрүп алдык. Ушу Кожурабызга жардам берген элибизге рахмат айтам. Рахмат бардыңыздарга. Ушу сиздердин артыңыздардан Кожура бүтүп калды. Ушу Кожурабызда көп адамдар келип намаз окуса, көп карыкелер чыкса, не дейм, ушул Кожурада балдарыбызга чоң рахмат айтам. Ашарлап баарыбыз үйдөгү тирликти токтотуп, ушу ашарлап отуруп, ушу Кожураны бүтүрдүк. Алла разы болсун. Ушу Кожурада, ушу биздин жамаатыбыздын балдарына айтарым, үйүңөрдө иман болсун, тынччылык болсун. Балдарыңарга бак каалайм, бактылуу болсун. Буйрса мына Палас, Кабриолин, алдында Фольга бар. Отурганыбыз аябай жылуу, ичи аябай жылуу. Алла разы болсун. Мен өтө катты сүйүнөм, ушундай жамаатым бар. Жамаатыбызга чоң рахмат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بيحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Tilavat Kur'an, salavat, iman, şu jayılan dastakon dağım solmuş üllerim, töken arbaqtarga bağışsın. Allah Teala'mız kabul kılın. Amin. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve aleyhi ve sahibi ecmaîn. Ya Rabbim, bizi sүйүктүү pendelerinden kıl. Bizdi özüne ibadat kılgan, bir жалгыз özüңdü uluqtagan pendelerden kıl. Күнөөбүздү кечир. Ахирет менен жалганын баардык жакшылыктарын насип кыл. Ынтымагыбыз артыла берсин. Дайыма жакшы иштерге себепкер болуп жүрө берейик. Амин. Allah razı olsun. Rahmat ne? Namaza koydu.